Мындан 2-3 күн мурун Жолдошбекова Самара карындашыбыз жерлерде, айыл аймактарда, борборлордо ушундай элди колдоо максатында дем алдыруучу аппарат чогултуп жатышканын, ушундай активдүү жаштар бири-бири менен байланышып жатышканын мага кабарлады. Анан ушул эки сунушту мага сунуштады. Чого биргеликте иш алып барбайлыбы деп. Анан мен дароо макул болдум дагы өздүк баракчама жарыяладым. Жарыялаган соң эл дароо кабыл алып, жылуу кабыл алышты. Көптөгөн адамдар өздүк каражатынан бөлүп беришти. Жеке ишкер Токтоналиев Тасымбек ага $600 акчасын каражатын бизге бөлүп берди. Андан сырткары чет өлкөдөн карындаштарыбыз бизге телефон коңгуроо чалып, алар дагы акчаларын беришти. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул жерге бизге көмөк көргөзгөн, кайдыгер карабаган биздин баардык коомдук ишмерлерге, жергиликтүү тургундарына баардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз элим эч убакта оорубасын, мына ушундай биримдиктүү болуп, ушундай илдетти бирге жеңели. Мен ушу кайрымдуулук акциясын уюштурган жалпы биздин жаштарыбыздын атынан Жумгал элинин тургундарына терең ыраазычылык билдиргим келет. Азыркы убакта Кыргызстандын аймагында COVID-19 абдан жайылып, элибизди мүңкүрөтүп аткан кездерден болуп атат. Жумгал району дагы бул оорудан кем калган жок. Абал жакшы деп айта албайбыз. Күндөн күнгө оорулардын саны өсүп, больницага батпай калуу коркунучунда болууда. Муну менен катар эле больницадагы биздин аймактык ооруканада жасалма дем алдыруучу аппараттардын жетишсиздиги, кычкылтек концентраторлордун жетишсиздигин билебиз. Анан ушул демилгени ошого байланыштуу көтөрүп чыкканбыз. Анан Кудайыма шүгүр, элибизден бейли кенен экен, баарыбыз өзүбүздүн саламаттыгыбыз, жалпы журттун саламаттыгын ойлойт экенбиз. Биз 3 күндүн ичинде $1.800 тышкары кайра $1000 топтогонго жетишип, бүгүн $1.800 салдык. Турциядан 3 концентратор алдырганга. Кудайым буйруса 5-күнү келип калат деген үмүттө күтүп атабыз. Андан тышкары жетишпеген медикаменттер, жетишпеген дагы медициналык аппараттар бар экен. Ошого азыр акча топтоодобуз. Биз муну менен чектелбейбиз. Кайрымдуулук акциябыз дагы эле улана берет. Үлгүрбөй калдым, жетишпей калдым, дагы акча берет элем, жардам берет элем деген Жумгал районунун тургундары болсо, бизге кайрылып, жардамыңыздарды аябаңыздар. Албетте бул биз өзүбүз үчүн эмес, бул жалпы Жумгал эли үчүн, сиздердин туугандарыңыздар, сиздердин жакындарыңыздар үчүн. Анан мындай кырдаалда баарыбыз ынтымакта, биримдикте болуп, күч бирдикте демекчи, баарыбыз мамлекеттен деле колун карап отура бербестен аракеттенелик. Медицина тармагы башынан эле колдоого муктаж болуп келет. Медициналык аппараттар эскерген бардыгы тең. Анан ошону эске алуу менен биз именно медицина тармагына көбүрөөк жардам берелик деп азыр болгон аракет күчүбүздү жумшап атабыз. Биздин демилгебизди колдоп, биринчилерден болуп колдоп берген биздин райондун тургуну, Чайык айылынын тургуну Тасымбек байкеге чоң ыраазычылык билдиребиз. Жеке менин өзүмдүн атыман, үй бүлөмдүн атынан деп бир концентратор алганга $600 алып келип берди. Бүгүн ошол акчаны кошуп туруп биз Турцияга заказ кылдык. Азыр эми бул дүйнө жүзү боюнча болуп аткан эпидемия боюнча баарыбыз эле кабардар болушубуз керек. Анан кийин эле кайсы соц тармакка кирбе, ошол жакта баардык жерде эле кислородный концентрат жөнүндө эле сөз болуп атты. Кимдир бирөөгө керек болуп жардам сурап атышты, бизге керек эле бир күнгө дегендерчи. Анан ошонун баарын көрүп алып эле мен да оюма келди. Биз кантебиз? Чайыкта канча бар? Эртеңки күнү Чайыктын эли барса, Жумгал эли барса кандай болот? Ошондон ойлонуп эле анан оюма ушул келип, кечинде түнкү саат 12-1де көрүп жаткам. Ошо мен эртең менен эрте тура калып эле анан кийин Умарга, анан Самара эжеге кеңештим ушул жөнүндө. Алар да макулдугун сразу эле берип, ошо менен баштап кеттик. Бүгүнкү күндө ушул кайрымдуулук акцияңыз улантылып кетеби мындан ары же ушул токтоп калабы? Анан дагы кандай максаттарыңыз бар алдыда? Эми муну улантып кетебиз деп сүйлөшүп атабыз негизичи. Анан кийин эми буйруганын көрөбүз, дагы оюбузда бар улантып кетүү. Анан кийин эми азыркы кырдаалга жараша аны дагы көрөбүз.
Жалпы элиме кайрылмакчымын. Ушул биздин демилгени колдоп, баарыбызды коштоп, колдоп кеткендерине биздин жана өзүмдүн атыман 1000 мертебе ыраазычылык. Ушундай элден айланса болот. Баардыгын болгон жактан колдогонуңуздар үчүн чоң рахмат. Ошондой эле Умар байке менен Самара эжеге дагы ыраазымын ушинтип колдоп кеткендериңерге. Рахмат. Оорубаңыздар, аман болуңуздар. Ар бир үйдө тынччылык болсун. Магазинчилер берип атат, дүкөнчүлөр берип атат. Мекемелерден да бар экен да. Ошолектерди баса белгилеп айткым келип атат. Мекемелерден мисалы үчүн кара кече өзүнүн эсебинен берип атат. Айыл өкмөттөрдөн берип атат. Анан бул жерде мектеп жамаатына терең ыраазычылык билдирелик. Мектеп жамааты бүгүн атайын өзүбүздү чакырып жамаат менен чоң болуп бизге 20.427 сом бар чогултуп бериптир, каршы эмеспиз деп. Анан 6000 сом берди. Анан кечегине бизи мамлекеттик каттоо кызматынан Жумалиев Айбек байке чакырткандан барсак, ал жердин да кызматкерлери ар ким өздөрүнүн атынан кылып 1000 сомдон кылып колунан келген акчаларын берүүдө. Биз баарына ыраазыбыз. Кээ бирөө биз деген бул жердечи акча чогултуп аткан адам акчага гана эмес, элин чогултуп атабыз да биз моралдык дагы поддержкага муктаж болуп калат экенбиз, чарчайт экенбиз. Анан жылуу сөздөрүн айтышып, азаматсыңар, эл үчүн кызмат атасыңар деген моралдык сөздөр бизге чоң көмөкчү болуп берип атат. Баарыңыздарга, жалпыңыздарга ыраазыбыз. Дагы да күтөбүз. Биздин бул акцияга каражат топтоо убагында кайдыгер карабастан силерге кошулайын, силерге жардам берейин деген адамдар да чыгууда. Ошолордун бири баса белгилеп кете тургандардан Көккөзова Гүлшат эже биздин райондук билим берүү мекемесинде, райондук билим берүү бөлүмүндө иштейт, адис болуп. Ал эжебиз өзүнүн жашаган Кызыл Жылдыз айылынан эле бизге 30 миңге жакын акча чогултуп берүүгө жетишти. Өзү курировать этип, ошол айыл толугу менен милдетин алып, өзү жыйнап келип берип атат. Андай адамдар бизде көп болсо бизге да жеңил болмок экен. Анан жаштардын биримдиги айгинеленмек экен да. Анан мен Гүлшат эжеге аябагандай ыраазыбыз. Андан тышкары Гүлмира эжеге чачтарач болуп иштесе да ар бир магазинди кыдырып жаштарга жардам берейин деп болгон эреметин жумушууда. Ушундай адамдарга биздин кучагыбыз кенен, өзүбүздүн тобубузга кошуп алат элек, чогуу иштейт элек. Кайрымдуулук эми бул өзүбүз үчүн эле эмес, эл үчүн болуп аткандан кийин жакшы иш деп ойлойм. Элиме жардам аттуу кайрымдуулук акциясы старт алды. Карабай атын атагысы келбеген байкелерибиз ушу турецкий маска респираторлорду алып келиштир. Бул респираторлор менен айта кетсек учурда ооруп жаткан оорулардын үстүнө кызматкерлер кирип баруучу кымбат баалуу буюмдар экен. Общий
Суммасын где-то 80 миңди айтып атышат. Алла разы болсун, больница кызматкерлерине өткөрүп берип атышат. Урматтуу шаардык бир туугандар, мынакей Элик байке жана жаштар баш болгон кислородный концентратты азыр ТБнын кызматкерлерине мынакей Салтанат Аралбаевна өткөрүп берип атабыз. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо жардамыңыздарды аябай, дагы да болсо бере бериңиздер. Рахмат сиздерге. Мынакей 2 концентраттарды азыр алып келип ТБга өткөрүп бердик.